Ой, эмнеге? Кече ага классты сырдаганыбызга 100 сомдон алып келбесеңер келбей эле койгула деген. Ой, кече мен сага 100 сом бербедим беле кызым. Мен аны максаттын атасына Россияга салып жибердим. Атаң эми аны эмне кылат? Бизге чакса да мени саны чала албай жүрөт го. Ой, кызым кайдан да сага айтам. Эне телефон. Алан чалып жатат окшойт. Алло. Алло, кандайсың? Алло, Батмаш, сенсиңби? Ооба, мен эже тезирээк. Идиш аяктар керек болуп калды, конуп келди да үйүмө. Немереңизден берип жибериңизчи, Сыраныч. Макул, азыр берип жиберем. Рахмат жан. Ой, кызым, Батмаш эжең чалып жатат деп. Бар үйүнө идиш алып барып келчи. Жок, барбай. Ой, эмнеге кызым? Сиз эмне үчүн телефондо көпкө чейин сүйлөшөсүз? Адинанын атасы чалат дебейсизби, айтпайсызбы тайыне? Ой, кызым, сен ыйлап жатасыңбы? Жок. Асема эмнеге эле атам дейсиң, апаңды уnuттуңбу? Жок, мен ага көптөн бери таарынып жүрөм. Ой, эмнеге? Ал күндүгү атамды акча жок деп Россияга барып иштеп келейин деп алып кетип калган. Мага атам эле керек болчу. Акчасы жетпей жаткандыр. Жок, жетет болчу. Мен адам бүт кийим, машина, конфет, балмуздак да сурабайт болчу. Асема, дарыңды ичип алчы. Жок, мен эми дары да ичем. Ой, кызым, ооруп каласың, ич. Мейли, ооруп берейинчи тайыне. Жок, кызым, ич. Мен катуу ооруп калсам, атам менен апам экөө тең кайра келишет да. Ой, куркуу, кайдан да сага айтам. Тайне, мен сизге бирдеке айтайынбы? Ой, кызым, айта кой. Менин түшүмө атам менен апам кирди. Алар жакында келишет окшойт. Оозуңа май кызым, келсе жакшы болот деп биз да аларды сагындык. Кызым, түнү бир мал болуп калды, барып жат. Ой, ушу балдарын таштап ар жака ойногон иштеген кетип жатышат.